Арбаңыздар, ардактуу менин көрүүчүлөрүм, менин YouTube каналыма катталганды унутпаңыздар. Айрыкча кыйырда жүргөн кыргыздар сиздерге кайрылып атам. Себеби бул биз жасап аткан аракеттердин баары сиздер үчүн жана сиздердин балдарыңыздар үчүн болуп аткандан кийин албетте каналга катталып, кирип, көрүп, мурунку чыгарылыштарда дагы, мына бүгүнкү чыгарылыш, андан кийинки чыгарылыштарды дагы көрүп өзүңүздөр үчүн баягы айтып жүрбөдүңүздөр беле. Айрыкча мынакей Айгүл Чилаева деген кызыбыз Москвадан, Италиядан Ырыскан Каптагаева деген кызыбыз, ошондой эле Кытай, Япониядагы кыйырда жүргөн кыргыздарыбыздын, Германиядагылар. Мына ошонун баары айтып жүргөнсүздөр, биздерге биздин балдарыбыз ушул өзүбүздүн эне тилибизди унутуп баратат. Ошон үчүн китеп болсо жакшы болот эле, китептер болсо, обондуу ырлар болсо жакшы болот эле, эгерде котормосу менен болсо андан беш-бетер жакшы болмок деген ой пикирди өзүңүздөр айтып жүргөнсүздөр мен тияк бияка барганда. Ошон үчүн ошол сиздердин айткан өтүнүчүңүздөрдү канааттандырып, мына кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген ушул циклыбызды даярдап атабыз. Бүгүн дагы менин студияма убактысынын тар экенине карабастан Кыргыз Республикасынын Улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, жаштар сыйлыгынын лауреаты, акын, Кыргыз-Түрк Манас университетинин окутуучусу, көп кырлуу талант эжеңер Эльмира Төлөкова менин студияма келди. Эльмира, кош келдиң. Бүгүн убадагы бергендей өткөндө айттык элек, топ деген ыры жөнүндө кеп кылабыз дегенбиз. Баштай бериңиз. Топтун кантип жазылып калган тарыхына. Биз бала кезде топ ойноп чоңойгонбуз да. Анан бала кезимди эстесем эле качма топ ойногонубуз эсибизге келет. Азыркы балдар качма топ деле ойнобой калышты окшойт. Биз физкультура сабагында, мен ушу сунуш айтат элем да, физкультура сабагына улуттук оюндарды азыркы балдарга үйрөтүш үчүн ойнотуш керек го. Анткени биздин улуттук оюндар абдан кыймылдуу оюндар. Биз тынч турчу эмеспиз да. Качма топ ойночубуз, андан сырткары биз топ тээп ойночубуз да. Тим эле ал убакта кичинекей топ баалуу болчу. Пара деп тээп алып анан 100гө чейин тепчүбүз. Көрсө, бул кыймылдуу оюн экен да. Ден соолук үчүн, баланын өсүшү үчүн пайдалуу болгон экен. Азыр мен айылга барганда деле ошентип топ тээп ойногон балдарды көрбөй калдым же, сиз көрүп жүрөсүзбү? Топ тээп, пара деп санап ойногондорун көрбөй атабыз. Айрыкча болсо шаардык балдарга аябай боорум ооруйт. Себеби деген 4 дубалга камалып элечи. Балдар бакчасына барса деле акта камалып калат да. Андан эшикке чыкпаса. Дагы жаман оору пайда болду, телефон деген. Оюнга караганда телефонду чукулап эле кыймылсыз отурганга жакын болуп атат окшойт ушу биздин балдар. Мурда деген телефон жок. Биз улам бир оюнду ойлоп таап эле ойной берчү экенбиз да. Ошентип топ менен жакын болуп ал тургай кичинекей кезимде менин тобум жок эле. Кийин апам атам алып берди. Бирок алгач менин кызыкканымды ошо атам апам билген үчүн алып берди да. Атай шаарга барганда топ тебиш үчүн кичинекей топтор бар эле го. Ооба. Анан мен Кененсариева Гүлмира деген классташым бар эле. Ошонун тобун сурап алчумун да. Физкультурада балдар башканы ойносо, мен топ тепким келип, ошонун тобун сурап алып анан өзүмчө туруп алып эле топ тепчүмүн. Ошол менин аябай эсимде калган. Гүлмирага деле рахмат айтам, ошо кичинекей кезимде ошо пара тепкенге тобун берип коюп, ушул топ деген ыр жаралып калган экен да. Биринчи бир куплет эле жаралган. Мен өмүр бою бирден ыр жаралса дагы анага маани берип топтоп жүрүптүрмүн да. Топ деген ыр жаралганда илгери Байчечекей журналы бар эмес беле? Ошо жерге балдар ырларын жазып алып, анан барсам Токтосун Самудинов агай бар экен. Ал студент кезиңизде барган экенсиз. Студент кезим. Анан агай деле эсинде калдыбы, калбадыбы билбейм, мен ушул ырды берсем, топ деген ырды окуп көрүп, ай сенде балдар ырын жаза турган бир чымының бар экен. Балдар ырын көп акындар жаза албайт. Сен таштабай, калемиңди таштабай балдар ырларын жазып жүр деп кеңеш берген. Анан ырымды калтырып коюп кетип калгам. Кийин Байчечекейге бир куплет эле топ деген ыр чыгып калган. Кийин ал окуу китебине да чыкканын менин инимдин Айылда Саламат деген иним бар. Ошонун балдары Аман Аскарлар эже сиздин ырыңыз бир окуу китебинде жүрөт дегенде өзүм карап, баягы Байчечекейге чыккан бир куплет ырды ушул жерге кошуп койгон го деп көрдүм эле. Кийин толуктап муну куплеттерин толуктап анан ал обондуу ыр жаралганга чейин жетти да. Мунун тарыхы ушундай кыскача. Бул топ деген ырыңызды мен дагы
ошол баягы репортаж тартканы Замана студиясында иштеп жүргөндө, радиодо иштеп жүргөндө, барып жүргөндө ошол айтып жүрүштү да. Бирок автору жок эле. Анан ким жазган дегени жок эле. Мен бул ырды көп угуп жүрчүмүн. Анан кийин анан баягы сиздин китебиңиздин бет ачары болгондо барганда анан деп мунун көрсө тарыхы менен кошо айтып жүрүш керек экен деп сизди дагы ошол тарыхын бүт баарын айтып бериңиз деп атканым ошол себептен болуп атат. Себеби деген биздин көрүүчүлөрүбүз дагы, кыйырдагы көрүүчүлөрүбүз дагы, бул жактагы көрүүчүлөрүбүз дагы билиши керек. Сөзсүз түрдө ошол тигил же бул ырды айтып атканда автору кошо айтылышы керек. Обонун ким жазган, ырды ким жазган дегенди дагы кошо айта жүрүңүздөр. Анда эмесе Элмира айым келиңиз, анда бул китептин ошол бет ачарында ушул топ ырынын дагы котормолору жөнүндө сөз болгон. Аны айтышкан балдар. Ошондо кайсы мектептин окуучулары айтышты, ошолорду ким которгонду айта кетейин. Ооба, биринчи ошону айтыңыз, кимдер которгон? Орус тилине которгон Жылдыз Акаева, Анна Бичевина. Англис тилине которгон Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу, доцент, филология илимдеринин кандидаты Алтынай Токтоматова. Англис тилине которгон. Сүрөтүн тарткан Кыргыз-Түрк Манас университетинин ага окутуучусу Айтбөбү Бадакшанова. Бул ырга обон жаралган, обонун болсо жазган Догдурбай Урманбетов. Көркөм окуган 99-орто мектебинин окуучулары болду. Эркинбеков Русланбек орус жана англис тилинде, Абдужамилов Альфинур кыргыз тилинде көркөм окуду. Даярдаган мугалимдери номер 99-орто мектебинин башталгыч классынын мугалимдери жана орус тилчи, англис тилчи мугалимдер даярдап беришти. Ушул айткандарыбыз далилдүү болсун үчүн биздин көрүүчүлөрүбүз дагы күтүп калды болуш керек. Сиз эми тарыхына абдан жакшы токтолуп кеттиңиз. Азыр ошол балдардын аткаруусундагы сиздин кыргызча, орусча, англисче ырларыңызга, обондоруна дагы кулак төшөйлү. Анан кайрадан студиябызга келебиз. Топтоп этип секирет, томогону бекинет, барыбызды издетип, шайыбызды кетирет. Чектен чыгып кечир топ, көгөртү бир көзүмдү, тамга уруп бир тепсем, укпай койду сөзүмдү. Оюн десе ашыгат, топтоп этип качырат, барыбызды суй чыгып, анан тобун басылат. Мячик прыгал и скакал, прыг-прыг-прыг-прыг-прыг, укатился и пропал, шмык-шмык-шмык-шмык-шмык, затаился, замолчал, ищем мячик всей семьей, где мяч, кто пинал его ногой, не плачь, мы найдем его с тобой, вот нашли, опять играть. Прыг-скок, скачем быстро с ним опять, прыг-скок, стол и стул, стена, кровать. Бац, попал мне мячик в глаз. Бомбой, непослушный он у нас. Бомбой, я усталый и чуть живой. Вот мой маленький рассказ. Мен ушул ырды англис тилинде айтып берем. The ball bounces at stumps. It rolls and we can't find it. Looking for it everywhere. We all become exhausted. That unreal, voice uncontrollable, dark bruises rose below my eye. I hit the ball against the wall, but still it won't obey me. Эмесе дал эле ушул ырга Догдурбай Урманбетов агайыбыз обон жазган. Аны азыр алдыңыздарга Аруна Борборунун кыздары аткарган отурат.
кыйырдагы кыргыздардын балдары үчүн деген циклыбыз туурасындагы ой пикириңиздерди калтыргыңыздар келсе, төмөнкү комментарийлерге жазып койсоңуздар болот. Кийинки кездешүүбүздө чүкө оюну деген ырды ошонун тарыхына кенен токтолобуз. Келерки кездешкенге чейин аман болуңуздар.